Бул эмне кылганың? Менби? Эгерде сен болбогон... Болду Айпери, жетишет. Экөөбүздөн күнөөлүүбүз. Качандыр бир убакта экөөбүздүн ортобузда болгон нерсеге сезим күнөөлүү эмес. Андан көрө эки жакта жакшылап карачы, көрбөй калбайлы. Kızım, gel atan gelgiçe çay içi olçu yok degende. Атаң biraz кармалып атса керек. Азыр келип калат. Балким ал сен алып кеткенде таптакыр унуткандыр. Апа. Азыр чалып көрөм. Эмне апа? Көрөсүң го унутту. Эми силердин ага эмне керегиңер бар? Жаңы үй бүлө баласы бар. Кызым бир жумадан бери ушул дем алышты күттү. Атам келет деп эртеден бери буюмдарын чогултуп, сени күтүп атат. Сен эмне бизди унуттуңбу? Токтобой сүйлөйсүң да. Мына көтөрүлүп бартам. Қандай сөйлесу? Дайырсың ба? Кийин. Сезим, китептериңди алдыңбы? Унуткан жоксуңбу? Жакшылап карадыңбы? Шашып атабыз, азыр сен үчүн кечирип албайлы. Кой тур эми, карап коеюн. Эми бир нерсе унутуп калсак, мен кайра келип алып кетем да. Ооба, сени аябай күтүп аттык эле. Мейли, анда биз воскресенье кечинде келебиз. Жүргүлө. Дем алыш күндөрүбүздү өлө сонун өткөрдүк кызым. Ава, атам ага да жакты. Азыр кызым, апаңа чалайынчы, сени тосуп алсын. Алло, Айпери, биз келдик. Ылдый түшчү сураныч. Жарсыңар. Келди атасы менен. Келдиңерби? Кандай арып келдиң? Келдиңерби? Тилек, эми 3-чү күнү мектептен алып турасыңбы Сезимди? Менин жумуштарым чыгып атат. Айпери, 3-чү күнү кыялым тууган деп мен сага айтпадымбы? Мен эмне сенден көп нерсе сурап атамбы? Мен сени айткандарыңды дайым аткарып келем, аткарып жүрөм. Бирок аялымда туулганым деп мен сага эч эле айткан жокмун. Көрдүңбү кызым? Эми биздин атаңа керегибиз жок. Сен эмне айнып калдың? Кызыбыздын көзүн эмне деп атасың? Ай эмне жалганбы? Акырыныш кылачы. Өзүңдүн жаман ойлоруң өзүң эле бурусуң. Кызыма таң болоба. Кызыма? Сезим менин деле кызым. Булду кылачы, урушпа кылачы. Мейли кызым. Мен кеттим, дагы көрүшөбүз. Канча жашта ошосу? Ай билбейм. Биринчи, экинчи класс болсо керек. Ошондой. Мен сага какшап айткам. Ал жакшата болбойт деп. Карасаң, туулган күнүмүш. Ой, апа, ал мага айткан. Мен өзүм унутуп калыптырмын. Айтты койду дебе баары мен айткандай болот. Көрөсүң, ал силерди унутат. Эми анын жаш баласы бар. Сезимдин эмне ага кереги бар дейсиңби? Буюмду ыргаткандай силерди унутат.
Emne oldu? Emne uşul nersen düşünet deysin be? Kızım, sen ukday eleksin be? Gelçi beri. Apa meni kechirip koyasызбы? Emne oldu? Атам экөөңөр мен үчүн урушуп кеттиңер да, силер дайыма мен үчүн урушасыңар. Эч кандай андай эмес. Жүр. Андан көрө уктайлы, э? Жүр ағай. Кел. Жакшы укта. Апа, биз бөлүм эмеспиз да. Бизди таштап койгон болбойт да. Ооба да. Тайнең аны жөн эле айтып койду. Апа, атам жакшы да. Атам бизди жакшы көрөт да. Кел, укта. Эртең эрте туруп сабакка барыш керек. Кана, көздү жумабыз. Жакшы укта. Жум. Алло. Саламатсызбы? Сезим бир аз ооруп калыптыр. Бүгүн үйдө эле болуп турсунчу, э? Рахмат. Жакшы туруңуз. Кызым, мен азыр жумушка жөнөшүм керек болуп атат. Сен тайнең менен болуп тур, э? Бир канча саатка эле. Мен бат эле келем. Макул апа. Тайнеңдин тилин ал. Дарыларыңды убагында ич, жарайбы? Мен бат эле. Жат десе, жат тур. Абоненттин аппараты өчүрүлгөн же аймактан сырткары. Кечирээк. Kızım, sen biraz tamak içişin gerek. Aç karnında dar içkenge bolboyt. Атаңа чалып атасың. Эртеден бери чалып атам. Албай атат, бирдемсе болгон окшойт. Сезим. Кызым. Сен чоңоюп калдың го. Менин айткандарымды жакшылап ук. Атаңдын эми жаңы үй бүлөсү бар. Күндөрдүн бир күнүндө ал чалбайт. Келбей калат. Анан таптакыр унутат. Атам окшойт. Жок, кызым. Кийин сен мага рахмат айтасың. Мен күнөө жооп берчүмүн да. Атам кабатыр болот да. Эч нерсе эмес. Кабатыр боло берсин. Боло берсин. Canım tınbaydı ғой. Жооп жокпу, демек жооп бергиси келбей жатат да. Айпери келип калды. Ал кеч келет эле го. Сезимге телефон чалсам эмне албай атат? Айпери аны ооруп калды дедиле. Ай неме? Биринчиден учураш. Экинчиден биз сени күткөн жокпуз. Эмнеге келдиң? Кызыма жолуксам болобу?
Ай неме? О, кызым, баратам. Сезім, кызым, кандайсың? Ата жылооңуз мага, сиз да ооруп каласыз. Сен аябай боорукер кызсың. Өзүң ооруп жатып башкаларды ойлойсуң. Ата, чын эле сиз бизди таштап кетесизби? Аны ким айтты сага? Мен азыр келем, кызым. Сезимдин мага кереги жок. Мен аны унутам деп эмнеге айттыңыз, апа? Сен айта албаган чындыкты мен айттым. Чындыкты? Ооба. Сезим менин кызым. Мен аны эч качан таштап кетпейм. Айпери! Силер эмне кызымды мага каршы кылып атасыңар? Ал эмне деген? Эмне болуп кетти? Сен Сезимдин кебетесин көрдүңбү? Мен эч кимге керегим жок деп ыйлай бер жаздады. Мен деле биздин керегибиз жок го деп ойлойм. Мен сага бир жолу себеп бердимби? Ай. Ажырашканыңдын өз себеби эмеспи? Апа, бул деген биргеликте чыгарган чечим. Ызычы кылбаңызчы. Керек болсо бул жерде сиздин да үлүшүңүз бар. Апама үн көтөрбө. Чыгы! Чыгып кет үйдөн. Керек болсо сен бизге сезимди жолуктуруп атканга рахмат айтышың керек. Мени угуп туруңуз, апа. Сезимди көрөмбү, же көрбөймбү, ал менин ишим. Сезим менин кызым. Кам көргөндөн баш тартпайм. Сезим? 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 Мен келдим. Кандайсың? Кызым, баары жакшы элеби? Баары мен үчүн. Ата менен келбейт да. Ата менен коштошпой кетти. Силер дайыма мен үчүн уруша бересиңер. Баарына мен күнөөлүүмүн. Жок, кызым. Сен андай дебе. Сен күнөөлүү эмессиң. Мен болбосом силер ажырашпайт болчусуңар. Урушпайт болчусуңар. Эч качан антип айтпа. Биз сени абдан жакшы көрөбүз. Анда эмнеге силер уруша бересиңер? Билбейм, кызым. Түшүнүш татаал. Татаалды жөнөкөй кылып койсо болбойбу? Акылдуу десе. Кызым, сен азыр жакшылап укташың керек. Ошондо күч топтолуп, батыраак аягасың. Макулбу? Сезим, кызым, сен тамактанышың керек. Кечеден бери эч нерсе жеген жоксуң. Чайыңды да ичпептирсиң.
сезим. Салам. Экөөбүздүн кечеги уруштан кийин сезим таптакыр эле көңүлү жок. Билем, мен да таатык жоктой албачыкмын. Түн ичинде сезимге чалсам деп да ойлодум. Сен каршы болбойсуңбу? Эгер 1-2 саатта барып калсам. Жок. Каршы эмесмин. Сезим сүйүнөт да. Антпесе тамак да ичпей, бөлмөсүнөн да чыкпай атат. Болуптур. Мен тез келгенге аракет кылам. Кызым, сен туулган күнүңдү каяктан өткөрөсүң? Ойлондуңбу? Билбейм. Жок. Таттууларды толук айтканда анан жейсиң. Биз ансыз деле ошентип сүйлөштүк. Айпери, кызыбыздын туулган күнүн каяктан өткөрөбүз? Сенде сунуштар барбы? Апа, билесизби? Мен жакшы көргөн жеримди. Ошол жер сонун го. Апей, сен эмне туулган күнүң көчөдөн өткөрөйүн деп атасың? Мейли эми. Ой, болду эми. А дегенде жакшылап айыкчы. Анан байкайбыз. Кайсысын алабыз? Ушундай маанилүү күнгө кыялыңды кантип аралаштырдың? Бул биздин үй бүлө да. Эмнеси бар экен, Айпери? Эмнеси бар? Ушул кантип болсун? Ушуга чейин баары жакшы эле келаткан. Мындай болуп кетерин ким билиптир? Кыял менин үй бүлөм. Муну да билишиң керек сен эми. Сенин үй бүлөң, менин эмес. Сен деги качан түшүнөсүң? Кыял сага эч качан жамандык каалабайт. Тескерисинче ал сезим келгенде аны сүйүнүп тосуп алат. Болду. Эч кандай туулган күн белгиленбейт.
Мындан ары бизге экинчи жолобо. Такыр келбегин. Чыгып кет. Чыгып кет. Жанагы мен алып кел. Стилет таппай, тапкан эмди. Саламатчылык кызым. Ай, сезип койдучу. Балекет болайын. Сага жонум десе, ала кой ал. Сага. Сада колойн, эмне мынча көңүлүң жок? Десең, ооба десең, ай, жанагы жаш болсо да башкан көп нерсе өтүп атат секет болоюн. Ата энеңдин урушу жакшылыкка алып келбейт. Ай, билесиңби, бул деген эмдигичи ата энеси күнүгө уруш талаш болуп, маякта үч көтөрүп тим эле таптакыр болбой калды. Эгер жашаганда эмдигичи булар Санта Барбара болушмагай. Ай, эме, Ушуну айтпай эле койсоң болмай. Апей, сен дагы эле уктай элексиң. Жум көздү укта. Сезим, бол батыраак кечигебиз. Ал мектепке да кирбептир. Тынч эле болсо экен. Тиги курбуларына чалдыңбы? Аны бүгүн эч ким көрбөптүр. Алло? Кандай? Таптыңарбы? Жок, апа. Ой, Мен эми аны таптакыр билбейм. Кайдан издеримди да билбейм. андай жаман ойду ойлобо. Мен анын каякта экенин билем. Анын жакшы көргөн жери бизди кечирип койчу кызым. Баары мен үчүн. Силер мен үчүн ажыраштыңар. Урушканда дагы мен күнөөлүүмүн. Баарына мен күнөөлүүмүн. Мен жок болсом, силер урушпай каласыңар. Кызым, бизди кечирип койчу. Апаң экөөбүздүн мамилебизде биз гана күнөөлүүбүз. Кээде өзүбүздүкүн гана туура көрүп, тегеректегилерди байкабай калабыз. Анан ошонун айынан сага да катуу тийип калат. Кызым, биз ажырашканга чейин сени кандай жакшы көрсөк, азыр да ошондой эле жакшы көрөбүз. Силер ажыраштыңар да, мен эмес. Туура айтасың. Кечирчи бизди. Сеники туура кызым. Урматтуу ата-энелер, кээде биз балдарыбызга алар көтөрө албай тургандай түйшүк жүктөйбүз. Алар өтө назик, борпоң. Сиздердин уруш талашка чыдабай, жан дүйнөсү талкаланса,
аны кайра калыбына келтирүү оңойго турбайт. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, эсиңерде болсун. Бири-бириңерге болгон жек көрүү турмуштун кыйроосуна алып келет. Ал эми сүйүү кетирген кемчиликти унутуп, кечиримдүүлүккө алып келет.